Кумтөр ишканасында иштеген аялдардын саны учурда 300дөн ашат. Кенже айында бийик тоолуу шартта жигиттерден кем калышпай иштеп жүргөн кесипкөй айымдар көп. Алардын бири Эльвира Бердибекова. Ал Кумтөр кенже айынын улук маркшейдери. Экинчи сааттар менен үй газ апатка бөлүнүп күндөгү жумушту яма мен 21ге 3-чү группа кетет. Каарманыбыздын Кумтөрдө иштеп жатканына быйыл 22 жыл болду. Студент кезинде өндүрүштүк практикага келген күндөн бери ал кумтөрчүлөрдүн катарында. 2001 жылдан бери Кумтөрдө 4 айлык практикага барып, 4-курстан 4 айлык практика бүткөндөн кийин ошо Кумтөрдө жумушка орношуп, Кудай буйруп жумушка орношуп калгам. Ошо 2002 жылдардан бери иштейм. Иштегениме почти 22 жыл болуп калды. 22 жылдын 11 жылы ошо Кумтөрдө калды. Кумтөр кенинде эң акыркы үлгүдөгү заманбап технологиялар колдонулат. Эльвира Бердибекованын башкы куралы эң башкы досу жогорку тактыктагы дал ушул маркшейдерлик сканер. Маркшейдер немис тилинен которгондо чегин бөлүү деген маанини билдирет. Кендерди издөө, чалгындоо жана экспедициялоо учурунда зарыл болгон карталарды жана пландарды иштеп чыгат. Кен казуу ишиндеги булардын жоопкерчилиги өтө жогору. Маркшейдердин жумушу эмне? Маркшейдердин жумушу туура направление бериш, экскаваторлордун, бройлордун дагы руда чыгарабыз биз күндө. Руданы тоже бөлүнөт. Богатый, средний, ошолордун отметкаларын баарын чыгарып беребиз. Карьердеги ар бир өзгөрүү бул аспап менен миллиметрге чейин так өлчөнүп 3D форматында картага түшүрүлөт. Сканердин съемкасын, дробилканын кайра бул жерге келгенде обработкасы 3D'да. Кучаныкы. Көрдүңүздөрбү кандай түшөт? Бул тартылып келгенден кийин, еще офиске келип, булду обработка кылгандан кийинкиси. Обработка кылып, бул жерден объемун эсептейбиз, муну картага түшүрөбүз. Ошо жерде канча руда бар дробилкада. Эң негизгиси биздин жумуш ошо съемка кылып келип, не изменение болсо, любой изменение алып келип картага түшүрөбүз. Күндө эртең менен собрание болуп атпайбы? Ошо жерге карта жазап чыгарабыз. Ошо жерде болгон изменениянын баары ошо картада болуп турат. Каждый день ал карта жазылат. Кумтөр Эльвира үчүн жөн эле жумуш орду эмес, жашоосу, тагдыры экенин жашырган жок. Ал сүйүктүү жолдошун дагы дал ушул Кумтөрдөн тапкан. Жолдошум экөөбүз бияктан таанышып, үйлөнүп анан чогуу иштечи негизи жолдошум экөөбүзчү. Анан кийин иштебей калды. Ал медосмотрдан өтпөй калды да. Негизи Кумтөр кыздардын көп багын ачты болуш керек. Анткени биякка келгенде көп эле түгөйлөрүн табып, үйлөнүп, баары эле бактылуу деп ойлойм. Кумтөрдө экинчи үйүбүз десек болот. Коллективибиз менен бири-бирибиз менен аябай мындай ынтымактуубуз да. Бири-бирибизди жакшы билебиз, бир тууганчалык мамиле болот ортодочу. Бири-бирибизди жакшы таанып калабыз. Ошо жашообуздун баарыбыздын эле жашообуздун жарымы бияктан өтүп атат да. Баса, ал Кумтөрдүн мамлекетке өтүшүн көп жылдан бери эңсеп келгенин дагы жашырган жок. Кыялы орундалып, кен толугу менен мамлекет пайдасы үчүн иштеп жатканына чын жүрөгү менен кубанууда. Мурда деле ошо кыялдар болчу. Кыргызстан өзү иштетсе, ошо иностранцтерге наоборот бербей, биздин эмелерибиздин баарын, байлыктарыбыздын баары Кыргызстанга калса деген мурда бир ишеним бар болчу. Ошол нерселер, үмүттөр акырындык менен ошол нерселердин баары аткарылып атат. Эльвира Бердибекова 2 апта тоодо, 2 апта үйдө вакталык тартипте иштеген, анын мындай жашоосу жолдошу үчүн дагы, балдары үчүн дагы кадимки көрүнүш. Биз Кумтөрдө 2003-төн 2015-ке чейин иштеп кеткенбиз.
Кумтөргө чейин институтта окуп жүргөндө Кыргызстан экен металлургиялык институтта окуп жүрүп Делбира экөөбүз ошол жактан таанышканбыз. Ошол жактан бирибизди таанычыбыз. Анан Кумтөргө барып чогуу бир отделде бир сменде иштеп калдык. Кесибибиз экөөбүздүкү тең маршрутер. Кесибин түшүнүүмөн карайбыз. Өткөндө ал Делбира иштаткан жолду, Делбира иштаткан кызматты биз деле басып өткөнбүз да. Анан жумушка кеткенде бияқта балдар менен чогуу биз калабыз. Иште эркектерден кем калышпай чуркап иштесе, үйдө сүйүктүү жар, балдарынын камкор энеси. Тууган туушкан, телетең туш, кайын журт менен дагы алаканы аксатпай, баарына жетишкен Элвира айым чынында көпчүлүккө үлгү.